Бүгін 1 май бүткүл дүйнөлүк эмгекчилер күнүнө карата Ылайтала айыл өкмөтүндө жакшы саамалык болуп өттү. 90 тонналык таза суу резервуарынын жана Ылайтала айылынын Өмүрзаков көчөсүнө жаңы ыкма менен таш жолдун курулушу башталды. Ылайтала айыл өкмөтүнүн башчысы Жолдошев Нурбек жана Каракулжа райондук мамлекеттик администрация башчысынын биринчи орун басары Кармышаков Талант Тойчиевич 90 тонналык таза суу резервуарынын курулушу менен таанышты. Курулушка эл тарабынан 500 миң сом акча чогултмакчы. Бул каражаттын азыркы тапта 60% чогултулуп, бул каражат курулуш материалдарына жумшалса, ал эми 235 миң сом уста акысы жана башка чыгымдар өкмөт тарабынан каржыланууда. Бул проект бүткөрүлсө, Сатыбаев, Исаев, Абдыкадыров көчөлөрү таза суу менен камсыз болмокчу. Ылайтала аймагынын тургундары, мына бүгүн 1 май, сиздерди ушу 1 май эл аралык эмгекчилердин күнү менен куттуктап кетем. Дайым ушул элибизде тынччылык, аманчылык болсун. Мына бүгүн сиздер өзүңүздөр күбө болгондой, мындан 1 жума мурун ошол Ылайтала айылында 4 көчө участкасынан Ойгум участкасына чейин атай суу линиясын бөлүү максатында элдин демилгеси менен жергиликтүү бюджеттин каражаты менен ушул ишти баштаганбыз. Элдер где-то бир 500 миң тегерегинде каражат чогултушат. Бүгүнкү күндө 60%-ын чогултуп бүтүштү. Биз жергиликтүү бюджеттен ошо арматурасын, цементин, шагылын алып берип атабыз. Ал эми жумуштарды ошо эл чогулткан каражат менен иштетебиз. Мына бүгүнкү күндө 9 тонналык 90 тонналык резервуар куюп атышат усталар. 235 миңге баалап бердик. Кудай кааласа бир 3 күн 4 күн ичинде бул ишти бүтүрөбүз. Андан кийин ар бир көчө, Өмүрзаков көчөсү, Сатыбаев көчөсү, Абдыкадыров көчөсү, Исаев көчөлөрүнө ушул жерден отдельный линия тартып, сууну где-то 1 айдын ичинде беребиз деген ниеттебиз. Ал эми ал бизде билесиздер, кара суу насос станциясынан отдельный бул жерге тарттырып алып келебиз. Ал жагындагы усталар менен сүйлөшүп койгонбуз. Мына резервуар бүтсө, ал иштерди баштайбыз. Ошондой эле Ылайтала айылындагы Өмүрзаков көчөсүнө узундугу 280 метр, туурасы 6 метр болгон таш жолдун курулушу башталып, иш-чарага Кармышаков Талант Тойчиевич, Каракулжа райондук архитектура башчысы Исаев Бакыт Мусаевич, Каракулжа райондук шаар курулуш архитектура башкармалыгынын техник инженери Касымов Жылдызбек Исмаилович, Ылайтала айыл өкмөтүнүн башчысы Жолдошев Нурбек, айылдык кеңештин депутаты жана жергиликтүү тургундар катышты. Мына жерде азыр ушу биздин Ылайтала айыл өкмөтүнүн Өмүрзаков көчөсүндөгү курула турган таш жолдун азыркы ушу көрүнүшүндө жасалгандан кийинки болот. Мына тротуарыбыз, мына заборлор болот мындай. Мына жерге жарыктандыруу койдук. Мына чекесинде озеленение болот, кичинекей ошол немесинде. Мына жерге немелерди эгип, арча немелерди эгип койсок болот. А мына жерде уже неме кетет. Лоток коебуз, арык болот. Ошонун немесинде мына ошого кетет. А мына болсо обочинасы. Мына жерде размерлер көрүнүп турат. Мына таш жолубуз мына. Бул жактара да куда ошондой болуп кете берет. Үйлөрдөн забор, анан кийин тротуар, анан арык. Мына жерге ошо арчалар эгилет. Бул жактара дагы. Мына жерге размерлерин көрсөтүп коюш. Мына жерге жол, жарыктандыруу, арык, жол чети. Мына таш жолдун размерлери мына. Жалпы көрүнүшү ушундай. Размери жалпы. Размери чиймесин мына. Жакшы. Ушул биздин элдер, кудай кааласа. Эми кудай кааласа баардыгыбыз ушуну көрүп, ушундай кылып, көчөнү ушундай көрктөндүрүп, жакшылап ишке ашырып алайлы эми. Өкмөтүбүз ушунча жардам берип аткандан кийин баардыгыбыз ушу бир добуштан колдоп, ушул ишти ишке ашырып алайлы. Мына бүгүн 1 май 2023 жыл Ылайтала айыл өкмөтүндө жакшы иш-чара башталып атат. Бул иш-чара жергиликтүү жамааттарды өздөрүнүн жашаган айылын, жашаган көчөсүн иретке келтирүү боюнча жакшы иш-чараны башташты. Мына өзүңүздөр көрүп турган жер Ылайтала айыл өкмөтүндө көчөнү иретке келтирүү боюнча таш жол жасап башташты. Мунун туурасы 6 метр болот. Узуну
300 metre bolat. Uşul göçö. Azыр mına özüňüzler köp bolduňuzlar. Göçönün arka başında jetpey kalgan dagı 200 metre jeri bar eken. Ol jaktın kişileri dagı gelip azыр айыл өкмөtü menen akıldaşıp geçti. Uşul joldu dagı 200 metre ulap berseňizler biz dagı uşul göçönün elini okşop özübüz uyuşaylı, özübüz akça karajatты toptoylu bizge jardam berseňizler biz dagı şunu nary ulap keteli dep ideýa göterip atjat. Emi bu jerde taş jol latoktordu özleri buya turgan boluştu. İki jolдун çekesine arıklarını çıkarışat. Andan sırtkары trotuar ketet. Anan göçögö jarıktandırуу ornatışat. Bular akçaсын çoğultup azыр işti başlap atjat. Bu jerde bizdin Jogorku Keňeşdin deputattары, uşul ayıldan çıkan biznesmenler aldı. Adamlar da katışıp, olar da özlerinin kolundan gelgen jardamı berip atjat. Kuda kalasa uşunday samalıktardı başka ayıldın elleri, başka göçönün turgunları da koldoyt dep işenebиz. Hazır baştaldı. Göçönün arka başındagı jetpey kalganlar özleri uyuşup uşunu toktotpay bizge çeyin jetkizip bergileder. Gelip geçişti. Kuda kalasa buga okşogon işler bizde bizdin rayonda böyle bolup atat. Özleri akça çoğultup arık kanalların jasap atышат, jolдорун tegizlep atышат. Pap, balabakça, sport zallарды kurup atышат. Bu okşogon işler dagı ulanat kuda kalasa. Elibizge ынтымак, ырышкерчилик bolsun. Жерибizde beypilçilik bolsun. Mamleketimiz onun içinde bizim rayondagı önü önüksün. Bugün 1 may emgekçilerin el aralık günü bardığınızlarda bayramınızlar menen kutluktayım. Uşuga okşogon jakşı samalıklar bizdin rayonda, bizdin mamlekette bundan nary dagı bola bersin. Tınç, aman bolaylı, Kuda kalasa bu okşogon işler dagı ulanat. Mına balдар da gelip kaldı öküldür. Çoğunca da malumat. Ne sebepten biz yine ошол Өмүрзакова көчөсүн тандап алдык. Себеbi ошол Андулуу жамааты деп коебуз. Булар бул жолдун идеясы көтөрүлгүчө деле мына жолдун эки тарабына ар бир кожолук 7-8 миллион акча чогултуп мындай арык коебуз деп план алынган да. Анан кийин раз ошол таш жол сала турган болсо, эки жагы бетон арык болсо, таш жол болсо, анан ошол арык менен таш жолдун ортосуна куда калса бүткөндөн шебендер неме болсо, ичине бир жакшына болуп чыгат да. Анан эгерде башка жамааттарда да ушундай арыктарга бетон куябыз, мынтебиз деген демилге болгондо, может ал жамааттардын демилгесин колдошубуз мүмкүн. Именно ушул Андулуу жамааттын жолунан таш жол баштоонун идеясы ошондон келип чыкты. Сизге маалымат катары айтты. Сизге рахмат. Колдоруңуздарга биз дагы ошол өз күчүбүз дагы аракет кылып жаалтандырып, Kuda kalasa uyuştak bari bolot. Rahmat. Эми элдин ынтымакчылыгы. Элдин ынтымакчылыгы шунча толуп биргатты. Эл ынтымак болсо бүтөт, любой Биз дагы ыралчылык билдиребиз. Бизге келаткан Анан дагы бир нерсе айтып коеюн. Мына жерде депутатыңыздар бар. Фиридонда ушу 5 тонна цемент алып берип атат. Ошол жерде. Жакшы да. Молодец, рахмат ошол. Анан эми туш-туштагы мына биздин райондун главный архитектору турат. Бу кишинин дагы жерде атасынын үйү бар. Мына жылдыз турат. Олар да карап турбайт деген ойдобуз. Азырактан болсо дагы демөчүлүк кылса ынтымак бар жерде үрүс бар дейт. Куда калса, Кудай колдоп неме кылса, бүтөт. Бул жер эми 280 метр айыл өкмөттүн демилгеси менен ушунча уюшуп атат да. Бул эми ушуну менен токтоп калсын деген эле ниет эмес. Бул ушу жерди эл көрүп, сиздерге окшоп мына демилге көтөрүлүп
Biz dagı ушундай уюшайлык деген демилге көтөрүлсө сөзсүз уланып кетет. Бул менен токтоп калбайт. Бул эле көчө эмес. Ооба, башка жакта ушуну көргөн элдер башкаларга дагы ушу үлгү катары ушул уюшулуп атат да. Мына бая резервуарга бардык эле, мына бүгүн 1-майга карата иш-чара уюштуруп, биздин ушул Зулпо Өмүрзакова атындагы көчөнүн Андулуу жамаатынын таш жол баштоо боюнча демилгелер көтөрүлүп, элдин жардамы, жергиликтүү бюджеттин жардамы менен бүгүн баштайлы деп келдик эле. Мына жамгыр кичине тоскоол болуп атат, Кудай кааласа баштайбыз. Бул жер жалпы 280 метр болот, узундугу туурасы 4 метр. Жогоруда айтып кеткендей, бул именно ушул жамааттын демилгесин, анан ушул көчөнү тандагыбыздын себеби булар былтыртан бери каражат чогултуп, фонд уюштуруп, анан көчөнүн эки жагына бетон арык коюу боюнча сүйлөшүлүп, мына жакында башталмаган. Анан убактылуу токтото турдук, биринчи жолду бүтүрөлү, анан кийин жолго карап туруп, арыгын өзлөрү куюшат. Бул долбоордо жергиликтүү бюджеттен, азык-түлүк программасынан дагы ушу таш жолго унмай берүү боюнча дагы долбоор өткөрдүк. Кудай кааласа 280 метр бүтүргөндөн кийин дагы ылдыйраак участкасынан дагы азыр келип айрылышты. Биз дагы каражат топтойлу, сиз дагы жардам берсеңиз, дагы уланталы депчи. Кудай кааласа, эгерде элдерден андай демилгелер чыкса, биз дайым жергиликтүү бюджеттен айыл кеңештин депутаттары менен биргеликте каражат бөлүп, мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша жасайбыз. Бул таш жол салуу боюнча будан 1 ай мурун биз Арабан районунун Айланаров айыл өкмөтүнө барганда ошол жерде таш жолдорду салганын көрсөттүк. Ал убакта губернаторубуз Зиядин Жамалдинович да бизге ушу тапшырмаларды бердиле. Ушу 200 метрди эл менен биргеликте куралы деген маселе болуп, анан бүгүнкү күндө рахмат элге дагы ошол 280 метр жерге куялы. Анан ошонун кеткен расходуна карап, ошо иштин жүрүшүнө карап, калган демилге чыгарган жамааттарга да жардамдарды беребиз. Пышык болсун şu жаштарга, şu көчө ак жолдо көчөдөн болсун. Дайыма ушундай иштерди аткарып, эсен жүргүлө. Өмүрүңөр узун, бактылуу болгула. Ала чыгыңар менен эсен жүргүлө. Ниетибиз. Аксакалдын апатасы калды кайтканбыз. Биздин Ылайтала айыл өкмөтүнүн Өмүрзакова көчөсүндө жакшы жөрүлгө башталып, мына ушул жерге таш жол менен жол түшүп атат. Азыр өзүңүздөр көргөндөй ана экисинде жасап келдик. Эми ушул иш-чара бүгүн башталса, Кудай кааласа ушу өзүбүздүн элибизге, тазалыгыбызга ушунчалык жакшы көрүнүш болуп турат. Анан бул бир эле биздин көчөдө эмес, ушу Ылайтала боюнча мен ойлойм, бири-бирин көрсө, анан башка көчөлөр дагы ушундай бир көчөлөрдүн баардыгын жакшы кылып жасап чыгат деп үмүт кылып отурабыз. Кудай кааласа, мына азыр ишти баштоордун алдында турабыз. Эми ушул иш жакшы ийгиликтер менен бүтүп, элибиз үчүн жакшы болот деп ойлоп атабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу Ылайтала айылынын тургундары, бүгүн биздин айылда чоң жаңылык болуп турат. Мынантип ушу Зулпо Өмүрзакова көчөсүндө 300 метрге неме таш апан басылып атат. Анан негизги айта турган нерсем, мунун сүрөсү немеси бар өзүбүздөн болуп атат. Анан ушул эң негизги ушул демилгени колдогон элге рахмат. Анан өкмөт тарабынан дагы материалдар, цементтер алып берилди. Анан ушуну эми узатып басып алсак, Кудай кааласа ылдый жагына дагы элдер дагы узатып басабыз деп атат. Анан эми ашар жол менен илгертен көп нерсе бүтүп келген. Анан элдерге ынтымакчылык берсин, эл журтубуз тынч болсун. Мына 1-май эмгекчилердин байрамында ушундай ашар кылып чоң иш жасап атабыз. Тынччылык болсун, эми ушу ишти бүтүрүп алайлы. Андан да сырткары дагы чоң иш болуп атат туугандар. Мына биздин айылда негизи 10 миңден ашык калп жашайт. Анан 1,5 миң, 2 миңге жакын жеткинчек жаш балдар бар. Ушу мектептерде, бала бакчаларда таза суу жетишсиздиги дагы деле бар. Ушул максат чечүү үчүн биз неме менен эл менен сүйлөшүп, анан өкмөт дагы жардам берип атат. Ушул айылдын жарымын суу менен бөлүп, суу менен камсыздап атабыз 90 тонналык резервуар менен. Анан ошону дагы негизги неме жардамчы өкмөт болуп атат. Эл дагы спонсорлор менен да ошол сууну бүтүрүп атабыз.
Ana şu suuz da bitip kalsa el üçün, ayıl turgundar üçün jakşı nерсе болот эле. Bizde bugün 1 May Emgekçiler Günü'nde ayram katары ушул биздин жакшы жашан менен айыл өкмөттүн колдоосу менен ушул биздин жолубуз азыркы тапта оңолдун алдында турат. Кудай кааласа ушу жолубуз жакшы майлуу сүттүү жолдордон болсун. Бардыгы өзүбүздүн эл тараптан, мамлекет тарабынан колдоосу менен ушундай жакшы жашан болуп атат. Мындан ары ушуга окшогон иштер көп болсун. Айыл өкмөтүбүздө ар бир көчөбүздө ушундай жакшы жолдор оңолуп, Кыргызстандын келечеги ушул баягы кытайлыктар айткандай экономиканын көтөрүлүшү бул жол менен байланыштуу деп коюшат экен да. Ошонсугары бизде дагы ушул жолубуз жакшы оңолуп, экономикабыз жакшы көтөрүлүп, өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулайлы. Дагы ушул ыраазычылык сөзүм биздин көчөнүн атынан ушул Жогору Кара-Кулжа районунун администрациясы Дамир Садырбековичке рахматыбызды билдиребиз. Ошол кишинин демилгеси менен ушундай жакшы иштер болуп атат. Өзү дагы администрациянын 1-орун басары Талант Тойчуевичке рахмат. Ушу өз көзү менен келип көрүп, иштин кандай жүрүп атканын жеринен билип, сезип, кандай жүрүп атат деп келгенине, кабар алып келгенине рахмат чоң. Жалпы биздин ушу көчөнүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Андан сырткары азыр бул жолубуз проектилери түзүлүп, өзүбүздүн элдин сурат талабы менен проектилер түзүлүп, азыркы учурда толук иш башталды. Кудай кааласа ушу бир жуманын ичинде бүтөбүз деп аракет кылып атабыз. Мындан нары дагы ушул нерсени улап кеткенге үлгү катары көргөзөлү деп атабыз.